Ар бир ата эне өзүнүн балдарын туура тарбиялоодон баштаса, анда анын жашоосунда өкүт жана өкүнүч эч качан болбойт деп кайсыл бир окумушту айткан сыңары биз өз балдарыбызга болгон мамиле жана ага болгон тарбиялоодон өзгөчө көп нерселер көз каранды экендигин айтуу менен биз бүгүнкү берүүбүздү баштагыбыз келип отурат. Бул ачыгын айтканда ток-шоусу. Саламатсыздарбы? Деги эле балдарды тарбиялоого арналган биз буга чейин берүүлөрдү дагы элибизге тартуулап келгенбиз. Бүгүн дагы дал ушул окуу жылынын башталышында деги эле мектепке чейинки балдардын тарбиялоосу тууралуу дагы бир өзүнчө орун берели деп чечтик. Эмесе ачыгын айтканда берүүсүндө биз бүгүн баардык нерсе бала бакчадан башталат деген теманы тандап алдык. Биз менен болууга чакырамын. Бала бакчада эмгектенген Айсанат менен берүүбүздү баштайлы деп турам. Айсанат, сиз учурунда бала бакчада эмгектенген экенсиз, э? Ооба. 1 жыл мурун иштегем. Жактыбы сизге бала бакчада иштеген? Бала бакчада иштеген ооба жактуу. Негизи балдар менен алаксып, аларды карап, бирок айлык маянасы аз. Негизи эле мисалы дал ошол бала бакчада иштеп атып, сиз ошол келечек муунга тарбиялоодо кандайдыр бир жоопкерчилик менде бар деген сезим болдубу сизде? Ооба, болгон. Анткени ошо кичинекей балдарды тарбиялоодо бул өзүнчө бир оор болуш керек менимче. Жаш ажеси үчүн ошо балдарды тарбиялап, аларга кеп кеңешиң айтып, аларга сабак окутуш дагы оор болсо керек менимче. Ооба, оор. Сиз негизи өзүңүз жашооңузда педагог деле эмессиз, э? Педагог эмесмин. Ошо кичинекей балдарды өзүм кичине кезимден бери карап, абдан жакынмын. Негизи ошо өзүмө да кичинекей балдар жагат. Ошол себептен сизди жумушка чакырышты, дал ошол мамлекеттик бала бакчага. Жашырган менен болобу? Акыркы учурда баягы чыныгы кесипкөй педагогторду эмес, дал ушул Айсанаттай болгон жаш кыздарыбызга, баягы балдарыбыз бала бакчада иштегенге булар дагы мажбур болуп атат. Ошол эле учурда мамлекеттик бала бакчаларыбыз дагы дал ушундай адистерге муктаж болуп аткандыгы үчүн менимче Айсанатты чакырды болуш керек деген ойдомун, э? Кадрлар жетишпегенден алышты да. Айжан айым, сиз өзүңүз эне атасыз, э? Канча балаңыз бар? 2 кызым бар. 2 кызыңыз бар. 9 жашта жана 5 жашта. Мен сизден сурагым келип атат да, мисалы мен деле жаш эне атамын дегенде, мен үчүн ушу балдарымды тарбиялаш мындай оор да. Себеби дегенде баягы мындай бир конкреттүү түрдө бизде программалар жок, конкреттүү түрдө кимдир бирөөнүн методикасын колдонуп тарбиялай албайбыз. Биз ата энебизден уккан эле жасайбыз да. Ооба, өйдө айтып кеткендей 2 кызым бар. Ошо көп изденүү болдум. Кызым ошо улуу кызым 3 жашка чыкканда кайсы бала бакчага берем деген ой жаралды да магачы. Анткени ар бир ата эне эле өзүнүн баласына жакшы билим бергиси келет. Кандай тез чынара? Эми азыр Айсанат айтып кетпедиби? Бала бакчада кичине иштеп кеттим эле, анан класстык сааттык система деген сөздү айтып кетти да. Эми албетте мамлекеттик бала бакчаларда класстык сааттык система менен бир тайпада бир 60ка чейин, 70ке чейин дейт, бир 80ге чейинки балдарды чогултуп алып окутканга аракет кылышат да, бул аябай татаал. Элестетип көргүлө, 4 жаштагы, 3 жаштагы балдарды партага отургузуп алып анан кийин бир 15 минут тынч отуруп бергиле десе эч качан отуруп бере алышпайт. Себеби баланын өзүнүн табигаты ошондой. Отуруштун кереги жок балага. Бала иштеп туруш керек, аракеттенип туруш керек, үйрөнүп туруш керек. Бала көп нерсени айлана чөйрөдөн кабыл алам деген өзүнүн программасы бар. Ошолорду ишке ашырыш керек. Анан ага биз бөгөт коюп туруп анан тынч отуруп бер, анан угуп бер дегенде, анан балада албетте ар кандай каршылык көрсөтүү реакциялары болуп, анан бала бирөө ыйлайт, бирөө чыгып кетет, бирөө да жыгылып кетет. Ар түрдүү жолдор менен көрсөтөт да. Анан эми бул жагынан алганда азыр дүйнөдө педагогиканын жаңы түрлөрү көп мезгил менен пайда болуп турат да. Анан эми бул жагынан алганда азыр Кыргызстанга акыркы 5 жыл, 6 жылдан бери ошо кеңири таркап келаткан Монтессори педагогикасы деген мектепке чейинки балдарды тарбиялоо, эрте өнүктүрүү программасы деген кирип атат. Балдарды эрте өнүктүрүү деп кетпедимби? Балдарды эрте өнүктүрүү деген эмне? Бала төрөлгөндөн баштап 5,5-6 жашка чейин эле сезимтал куракта жашайт. Сиңирип алуучу анын аң сезими, сиңирип алуучу аң сезим болот да. Мындайча айтканда, сиңирип алуучу деген эмне? Көргөнүн, укканын,
тойганын, сезгенин булардын баарын автоматтуу түрдө эле кабыл ала берет да. Мону жаттап кал, мону билишиң керек деген сөз айтылбайт ал жерде. Бала өзү автоматтуу түрдө кабыл ала берет да. Ошондуктан ушул куракта балдардын эрте сезимтал курагында биз жанагы билимдин үрөнүн, турмуштун сабактарын, анан жашоодогу эрежелерди, социалдык жөндөмдөрдүн баарын тең ошол убакта көрсөтүп койсок балага, ал ташка тамга баскандай баланын эсинен такыр чыкпайт да. Өмүр бою өзү менен алып жүрөт. Өзү менен алып жүрөт. Анан кийин мындай суроо бериши мүмкүн жаштар. Анан кийин 5,5 чейин аларды бербей калсак анан эмне болуп калат? Аны берсе болот, бирок өтө кыйынчылык менен. Мектепке апарып алып, анан репетиторлорго апарып, анан кийин дагы андан ары өнүктүрөм деп бирөөнү жалдап атып үйрөтсө болот. Бирок кыйынчылык менен. А жанагы сезимтал курак учурунда болсо, аң сезими сиңирип алуучу болуп турган учурда бала өзүнөн өзү эле автоматтуу түрдө сиңирип коет. Бул нерсе баягы чын арайым окумуштуулар тарабынан, сиздер мисалы психологдор тарабынан изилденген да бул нерсе. Албетте, бул ар бир эксперименттер менен, ар бир изилдөөлөр менен, анан кийин тажрыйба менен далилденген нерселер да. Баланы жана сиңирип алуучу аң сезими болуп аткан учурда бала үчүн атайын даярдалган чөйрө жаратыш керек. Бала чөйрөдө гана өнүгө алат. Бир бош бөлмөгө же болбосо да бир жерге апарып эле лекция окуй берсең, балада эч кандай өнүгө болбойт. Балага чөйрө жаратыш керек. Чөйрө дегенибиз эмне? Бала жана өзүнүн мореке колунун учунда майда моторикасы деп коет, ошолорун, анан кыймылы менен ири моторикасы, анан көрүү моторикасы, анан мону кабыл алуучу рецепторлор бар. Ошолордун баарына шарт түзүш керек. Аны материалдар аркылуу. Атайын дидактикалык материалдар бар да. Мисалы үчүн баланы күнүмдүк турмуштагы көнүгүүлөр менен машыктырыш керек. Күнүмдүк турмуштагы көнүгүүлөр деген эмне? Күнүмдүк турмуштагы көнүгүүлөр деген бул кадимки эле биз оокат тиричилик кылып аткан үй тиричилик оокат. Кир жууган, кир жуумай, оюнчугун чогулт, кескилемей, туурамай, салыштырмай, бөлүштүрмөй, бүктөмөй, үтүктөмөй, ушул сыяктуу чач өрмөй, же болбосо дагы мык какмай. Мисалы көп энаталар өзүнүн балдарына кайдыгер карашат да. же болбосо тескерисинче өтө көп машыктыруу. Өтө көп Музыкага дагы барат, спортко дагы барат, баардык сүрөткө дагы кружокторго барат, берет. гимнастикага да барат, анан тигинисине да барат, бүт баарына барып, аны өтө жүктөп салышат да баланы. Биздин катарыбызда азыркы учурда мында бала бакчанын жетекчиси отурат, Бактыгүл айым. Деги эле азыркы энаталарга жалпы жонунан кандай баа берет элеңиз да? Кандай энаталарды кездештирип атасыз? Азыркы учурда көп эле ата энелер кездешишет, ушу бала бакчага апардык деп эле үй шартында эч кандай бир андай эле көңүл бурушпайт да. Ушуну айтып кетким келет. Азыркы мезгилде мисалы бала кичине эле бир кичинераак бир 2 жашынан баштап эле ыйласа, же болбосо эле уюлдук телефонду бере калып, же болбосо интернет жандыра калып эле ушу менен баланы алек кылат да. А мен эмне деп кетким келет педагог катары? Балага канча керек өз алдынча бир нерсени салыштырып, куюштуруп, же кыймыл аракеттүү оюндарды мына илгертен ата бабабыздар, мына биз ошондой менен чоңойгонбуз. Топ чапмай, топ-таш ойноп, тогуз корол, жолук таштамай, ушундай кыймыл аракеттүү оюндарды көбүрөөк ойносо, ден соолугу да чың болот бу балдардын, аң сезими да жакшы ойгонот да. Кээ бирки мына азыр биз бала бакчадан практика жүзүндө көрүп жатабыз да, келген балдар 3-4 жашка чейин балдар өз алдынча тамак жей албаган балдар менен кездешебиз да. А дегенде ата энеси үйүнөн ушу чобул кичине деп эле тамакты да кашык менен жедирип, азыр айтып кетип атпайбызбы мына. Менимче ошо энаталар барбы, чачып салбасын, же болбосо өзү үчүн ыңгайлуулугун карайт болуш керек. Өзү үчүн ыңгайлуулугун кармап эле бул кичинекей тийбе, төкпө, чачпа деп. Жок, бала төгөбү, чачабы, кичине кезинен ушу 1,5 жаштан 6 жашка чейин өз алдынча кыймыл аракет менен иштеп, өз аракет кылып төккөндү кайра төксө, мисалы, шуруну төктү. Кел балам, монун ичине сал деп бир любой эле бир пиаланы, чашканы коюп, же бир идишти коюп, кел мого салабыз деп койсо, тигини көргөндү, азыр эле Чынар эже айтты, бала көргөндүн баарын жасайт да. Жакшы тарбия берсек дагы ошону кабыл алат бала. Жаман тарбия берсек да кабыл алат да. Ошодон мен эмне дегим келет, ушу азыркы жаштарга, особенно ата энелерге, ушу балдарын көбүнчө катуу сүйлөбөй, сылык сүйлөп, ар бир мамилени бала кабыл алат да. Ушундай үй бүлөдө чоңойгон балдар
сөзсүз ушу бакырып кыйкырып уруш жаңжал моундай эмелер менен эме болот да, ушу жакшы жагыбызды көрсөтсөк деген ойдо айтып кетмекмин да. Рахмат сизге. Азыр мынакей биздин катарыбызда азыр Бегайым айым отурат. Сизден сурагым келип атат да, мынакей өзүңүздүн кызыңыз менен келиптир, сиз педагог болуп иштейт экенсиз дегендей. Жашоо турмушта дагы дал ошол өзүңүздүн кесибиңизди колдоносузбу, бала тарбиялоодо дагы? Сөзсүз колдоном. Эрте өнүгүү методикасын издеп, кызымды төрөгөндө издеп баштагам да. Анан ошо кызым төрөлгөндөн баштап эле ошо раннее развитие деген да, как эрте өнүктүрүү. эрте өнүктүрүү педагогикасына туш болуп, ошол боюнча тарбиялап келет. Мисалы үчүн мен абдан өзүмө мындай жеңилдик жараттым деп ойлойм да. Мисалы үчүн кээде өзүмдү дагы тарбиялап кетем ошол методика менен. Эмне дегенде, ошол методика баланы көз карандысыз болгонго үйрөтөт. Өзүнүн оюн айтууга, өзүн каалоо. Эгерде өзүм кызым менен эмени салыштырсам, кээде мен өзүм эмне кааларымды билбейм. Комплекстер бар ичинизде. Ооба, комплекстер бар. Ата-энебиздин айткандары уят болот, эл эмне дейт деген бар да бизде. Бирок бул методика болсо өзүнүн алып жүрүүнү да билет. Мисалы үчүн да, бул жерде бул болот, бул жерде бул болбойт. Чыдаш керек. Мисалы үчүн азыр деле отурат, бирок мен азыр ошонун баарын түшүндүрсөм, ооба чыдап отурат. Өзүнүн каалоолорун тыйып коюп, мен макул чыдап турайын деп отурат. Мисалы үчүн ошону да билет. Мисалы үчүн 1 жашынан баштап топчулайт өзүн, бут кийимин кийет, мага жардам берет. Мисалы үчүн үй жыйнаганда азыр 5 жашар шаардык 5 жашар кыздар баары телефондун ичинде. Менин кызым мисалы үчүн мага аябай үйдөн жардам берет. Ошол чын эле ошо эртерээк өнүктүрүү педагогикасы мага абдан жардам берди, жеңилдет. Психология жагынан, үйдөгү жумуштар жагынан, мисалы үчүн мамиле жагынан, биз мисалы үчүн көнүп калганбыз да, бут кийимди таптабыңды кий, же болбосо ням жейбиз. Ошондойду айтпаш керек, мисалы үчүн да. Бул деген бул бир как личность да, жеке бир инсан. Ошол кадимкидей эле чоң кишиге сүйлөгөндө эле сүйлөйм, түшүндүрөм, бул жака барабыз, мындай кылабыз, пландарыбызды айтам, бөлүшөм. Ошон үчүн кадимкидей эле чоң киши, ошон үчүн ой жүгүртүсү кенен. Азыр мисалы үчүн 5 жашар кенен жазат, санайт, мектепке даяр. Кээде менин тең туштарым деле тамашалап калышат, сенин кызыңды уже 3-класска деле отургузуп койсо болот. Эгер мен мисалы үчүн туугандарым да тийишет, сен буга эртеден баштап эле үй жумуштарын жасап. Бирок бул өз ичинен келген каалоосу. Бул ошо эрте өнүктүрүү педагогикасы дал ошол баланын ичиндеги болгон сезимди сындырып койбош керек. Биз кандай кылабыз? Ай, сен киришпей, сен жасай албайсың. Сен киржей албайсың, сен күчүң жетпейт. Бирок балага күчүнө жараша иш бергенге биз ошол үйүздө даярдап коюш. Мисалы үчүн, мен балдарым кийим жыйнабайт дешет, көбү менин тең туш кыздарым. Эгерде сен мындай ошонун боюндагындай кылып крючокторду илип койсоң, ошонун боюндагындай кылып кол жуугучту жасап койсоң, же тепкич кылып койсоң, ошону кичине эле ойлонсок, балдарыбыз дагы аябай көз карандысыз, аябай эркин, аябай мындай өзүнө өзү тарбиялай билген балдар болуп өсөт. Мен ошого ишенем. Мынакей биздин катарыбызда Айдай Матыева бар. Деги эле балдарды тарбиялоодо мындай өзүңүз тарбияланган методика менен деги эле азыр методиканын айырмасы асма менен жердейби, кандай деп ойлойсуз? Баланын энесимин, апасымын. Өзүмдүн балдардан баштагам, анткени бизде эң негизги проблема эне болгондон кийин бизде балага кантип тарбия беребиз деген суроо коюлат. Болду эле сизде дагы дал ушундай. Мектепте деле андай эчтеке эч ким бирөө айтып бербейт. Же университетте аны үйрөтө турган киши жок. Андан кийин эне болгондон кийин бизде ушундай чоң суроо пайда болот экен да, балама, конечно, өзүң балаң болгондон кийин эң жакшыны, эң туура тарбиялоону каалайсың. Анан мен да изденип өзүм педагог болгонду чечтим, анткени менин оюмча балага эң туура тарбия берген жана эне эле, энеден башталат да. Көп китептерди окудум, издендим. Мен балдарыма негизинен эле китептерден тышкары ушу балдарыма негизинен эле ушу 6 айынан баштап эле ушу бала кашык кармайып баштагандан эле мындай өзүнө кашык берип, тамакты өзү жегендей кылып мындай аракеттер жасадым да. Анан балдарым чындыгында аябай мындай кичинекей чагынан баштап эле өздөрүн жакшы билген, китепти окуган. Негизинен эле мен ата-энелерге айтып кетет элем,
өзүбүздү тарбиялашыбыз керек. Ата эне бала бизден үйрөнөт да. Биз деген көбүнчө мындай бала бакчадан требование кылабыз да, бирок ал туура эмес. Бала эң негизги билимди, тарбияны ата энеден алат. ата энеден алат. Ошон үчүн ар бир илимпоздор деле айтышкан, адам баланы тарбиялагандан мурун өзүн тарбиялаш керек. Мен ошону жакшы түшүндүм. Анан өзүм тарбиялап, анан балдарга тарбия бере баштадым. Рахмат сизге. Мынакей Чынар айым, сизден сурагым келип атат да. Сиз өзүңүз сөзүңүздү айтып калдыңыз. Балдарды ушул 2 жашынан баштап 4,5 жашына, 5,5 жашына чейин тарбиялаш керек. Ошол учурда ушунчалык сезимтал учур болот деп калдыңыз. Акыркы учурда мындай мен көп жашырган менен болобу, көп эле эне аталарды билем. Балдарын ушундай ар кайсы кружокторго алып барган, ар бир саатын жазып коюп, ошо баласы алек болсун деп балдар менен алек болгон учурларды көрөм да. Ошондон улам мен сизден кээде чындыгында бир чет карап туруп боорум ооруйт да, балдаргачы. Балдарды мажбурлап атабы деген ой келбей койбойт да, менимче көрүп турган, сырттан карап турган инсангачы. Деги эле ушундай эне аталар бар, жашырган менен болобу? Аларга карата кандай кеңеш айта алат элеңиз? Эми балдар айдай айтып кетпедиби, өзүмдү өзүм тарбиялап атам депчи. Эң туура айтып кетти. Отурган жаштарга да айтат элем, бала тарбиялоо бул чоң милдет. Ага мисалы үчүн саякатка чыккандай даярданып чыгыш керек. Бала төрөрдөн мурун, балалуу болуудан мурун баардыгын ошо бала жөнүндө маалыматты кеңири алып туруп, анан кийин балалуу болууга даярданыш керек да. Себеби баланы жана биз төрөлгөндөн баштап, керек болсо иште жаткандан баштап тарбия беришибиз керек да. Анан төрөлгөндөн баштап баланын психоэмоционалдык өнүгүү процесстери деген түшүнүк бар. Анан когнитивдүү өнүгүү деген, таанып айлана чөйрөнү таанып билүү процесстери деген түшүнүк бар. Ошолору кандай болуп атат деп төрөлгөндөн баштап көңүл буруш керек да. Мисалы үчүн бала жаңы төрөлгөндө энеси менен эмоционалдуу баарлашууга муктаж. Эмоционалдуу дегенибиз үн чыгарып, эркелетип, кайгырганыңды да, кубанганыңды да, капаланып атканыңды да билдирип, ошондой эмоция аркылуу баарлаш керек бала менен. Эгерде ошол муктаждыктан бала кур калып калса эмне болот? Эгерде балдардын ар бир жаш курагына карата муктаждыктары болот да. Ошол муктаждыктары ишке ашпай калган нерсени психологияда депривация деп коет. Ошо депривация болуп калган балдардын кесепети ар түрдүү опурталдуу. Ал жөнүндө өзүнчө да сүйлөшсөк болот да. Ошондуктан төрөлгөндөн баштап баланын жаш курагына жараша, муктаждыктарына жараша биз ошону беришибиз керек. Айтып атпаймынбы, эмоционалдык баарлашууга муктаж болуп аткан балага мисалы төрөлгөндөн 1 жашка чейин ошону албай калган бала эмне болот? Кесепети эмне болот? Кандай депривацияга душар болот? Кийин чоңойгондо, жашоосунда адамдар менен мамиле түзө албай калат. Мисалы да, мамиле түзүш өтө кыйын болуп калат. Тартынып, уялып, социофобия деп коет, 2 киши турса сүйлөй элбей алган, ыйлап жиберген балдар болот да, мисалы да. Андан тышкары жаш курагына карата тиги 1ден 3кө чейинки балдар, мисалы үчүн майда нерселерди кармалаганга муктаж. Буюмдарды кармалап, ой жүгүртүүсү предметтик эле ой жүгүртүү болот да, алып кармап кайра таштап кете берет мындай, мисалы үчүн. Андан кийинки балдардын муктаждыгы болсо, улам чоңойгон сайын сюжеттик ролдук оюндарга киргенге муктаж. Мына 4 жаштагы, мына 5 жаштагы мындай балдар болсо, айлана чөйрөнү, социалдык чөйрөнү изилдеп көрүп атышат да. Демек, ал жашоодо ар кандай ролдор бар экенин көрүп атышат. Ата эненин ролу бар, мугалимдин ролу бар, врачтын ролу бар. Ошол ролдордун баарына кирип көргөнгө аракет кылышат. Ошондой шарт түзүшүбүз керек. Бала ошо сюжеттик ролдук оюндарды аткарып көрсө, кийин жашоосунда ар кандай ролдорго оңой кире алат да. Чыныгы ролдорду аткарганга жакшы шарт түзүлөт. Андан кийин жанагы Чынар айым, бир нерсени сурагым келип атат да. Мисалы үчүн жана көптөгөн кружокторго берген эне аталарга карата кандай көз караштасыз? Эми туш келди эле ар кайсы жака бир тил кружоктон бул кружоктон тияка ташый берүүнүн деле кажети жок да. Мисалы үчүн психологияда, мисалы үчүн азыркы Говард Гарнер деген психолог чыгып атат Америкада. Ошонун 8 көп нуктуу интеллекти деген бар. Ар бир балада жок дегендей 3-4 интеллект катылган болот. Мисалы үчүн кээ бирлер ойлойт да, бала математиканы түшүнбөй атат деги, демек сабакты окуй албайт же болбосо, же тиги тамгаларды тааныбай атат, да бирдемени түшүнбөй атат деп. Чындыгында балдарда 8 нуктуу интеллект болот.
Кружокко апарганда эмнеге жөндөмү бар экенин баланыкын тактап алыш керек. Тактап алыш керек, э? Кантип тактайт? Энеталар кантип такташы керек чынарыжы? Мисалы үчүн байкоо деген бар, адистер бар, мисалы адистер бар, башка мындай мисалы педагогторго кайрылып көрсө болот. Балам эмнеге шыктуу экен, мисалы үчүн. Кээ бир балдар мисалы үчүн кинестетикалык нуктагы эме болсо спорт жагына кызыгат, мисалы үчүн же болбосо жеке инсандык интеллекти болот. Жеке инсандык деген өзү менен өзү болгонду жакшы көрүлөт. Мисалы кээ бир балдар өзү менен өзү болуп, ой жүгүртүп, ар кайсын изилдеп, анан кийин өзү жазып бирдемелерди топтой берет да. Мисалы үчүн андай адамдардан күчтүү акындар чыгышы мүмкүн, жазуучулар чыгышы мүмкүн. А мисалы инсандар аралык интеллект деген болот, адамдар менен баарлашканды жакшы көргөн балдар болот. Алардан жакшы журналисттер чыгышы мүмкүн. Ошон үчүн ошолор ар кайсы кружокко жөн эле максатсыз түрдө тандай бербей, балким ата-энелер изденишет. Мындан болбосо тигинден чыгат. Ал жагы деле туура болушу мүмкүн да. Бирок бир эле учурда бир нече кружокко берип салып, баланы кыйнаган туура эмес деп ойлойм да. Ошон үчүн баланын жеке жөндөмдүгүнө карата, анан жеке мындай табигый берилген бир айтып атпайбы, интеллекттер болот да, ошолорго карата. Анан азыр дагы бизде аябай маанилүү нерсе бар, психолог катарында айтып кетейин жаштарга. Бул жанагы көп туктуу интеллект, анан кийин окуусу, анан кийин тарбиясы толтура нерсе. Бирок аябай маанилүү нерсе бар, эмоционалдык интеллект деген бар. Баланын башка адамдардын сезимдерин сыйлап, башка адамда өзүнүн сезимдерин да билдирип, өзүнүн акыбалын башкаларга түшүндүрө билип, ошол эле учурда башка адамдардын акыбалын түшүнгөн адам болсо, мындай адамды биз эмоционалдык интеллекти жогору же болбосо бар экен деген түшүнүк болот да. Балдарды азыр ошого да тарбиялаш керек. Андан тышкары азыр дагы балдар бизде эме популярдуу болуп атат, креативдүү ой жүгүртүү. Мисалы, ойлоп табуучулук ой жүгүртүү. Андан тышкары сынчыл ой жүгүртүү деген болуп атат. Мына ой жүгүртүүнүн түрлөрү көп. Жана предметтик ой жүгүртүүдөн баштап, анда улам чоңойгон сайын ой жүгүртүүсү өнүгүп отуруп, анан кийин тиги ар жакта аналитикалык ой жүгүртүү, анан кийин теоретикалык ой жүгүртүү деп татаал нерселер кетет да. Анан ошон үчүн балдардын ошону ой жүгүртүүсүн карап көрүш керек. Анан кийин эмоционалдык интеллектин жогорулатууга аракет кылыш керек. Ошондо бизде адамдар коомдо азыр бири-бирине бирин капа кылган, бирине бири катуу сөз айткан, же болбосо бирөөнү ыза кылган жаман адамдар көп эле чыгып атпайбы? Мындай адамдарды биз эмоционалдык интеллекти төмөн адамдар деп коебуз. Мынакей социалдык түйүндөр аркылуу бир окуганым бар да, мисалы үчүн бир учурда салыштырмалуу түрдө балким муну эми баягы эксперимент изилдөө катары кабылдөөнүн деле кажети жок. Болгону жана сиздер айткандай эле жөн эле байкоо жүргүзүшкөн экен да. Бир учурда мисалы үчүн Советтер Союзунун балдары чыгып алып бири-бири менен жакшынакай ойноп кетчү эле дейт да. Азыркы балдар мисалы ар бири өзүнүкү, өзүмчүл, өзү ойноп, өзүнө гана көңүл бөлгөнү каалайт дейт да. Ушундай нерсе барбы азыркы кичинекей балдарда? Советтик система жөнүндө айтып кеттиң. Мен ошо советтик системада тарбияланган адаммын. Советтик системадагы тарбия мага жакчу эмес. Мисалы, кааласаң да ойнойсуң, каалабасаң да ойнойсуң деп бизге приказ берилчү. Ооба. Анан ошол жерден өзүң образга кирип турган ойноп берчисиң да, мисалы үчүн. Ал туура эмес да негизичи. Анан бир советтик системадан келген адамдардын баары тең эле тарбия жакшы болчу, анан окуу системасы момундай болчу деп идеалдаштыра берет да. Чынарайым, деги эле ушундан улам сурамым келип атат да, деги эле тарбиялоонун кандай жолдорун айтып бере аласыз? Тарбиялоо. Эми тарбиянын баланы эркин коюш керек деп жана кыздар айтып атышпайбы? Бала адам канчалык эркин болсо, ошончолук жоопкерчиликтүү болот. Жана сиз айтып аткан метод мисалы үчүн авторитардык метод деп аталат да, э? Мисалы авторитаризм мындай да, үй бүлөдөчү. Атаңдын айтканы закон болду, атаңга туурабы, туура эмеспи угушуң керек деген. Болду. Атадан коркуш керек, мисалы. Мисалы үчүн кыргыздын каада салттын жана нарк насили менен тарбиялаган учурларчы, аны кылба, мисалы үчүн айды карап жатпа, же болбосо босогону теппе деген сыяктуу тарбияларды жасайт го. Мисалы жана батыштан келген Монтессори педагогикасы деп атпайсыңарбы? Батыштан келген Монтессори педагогикасы биздин этнопедагогикада мурун эле болгон. Бирок жазылып, ошол этнопедагогикада көп нерселер бар да. Ошон бирок тиги жана күнүмдүк турмуштагы көнүгүүлөр, улууларды сыйлоо, анан кийин тиги башка бирөөнүн оюн айтып атса уга билүү деген бар кыргыздын тарбиясында бар тең, туурабы? Ошонун баары тең алда абдан жакшы нерселер да. Ал нерселер жана Союздун учурунда алар артка түртүлүп калган. Мына азыр ошол экен мен айтып атам.
балдарыбыз өксүбөй жетилсин деп кыргыздын этно педагогикасы менен Монтессори педагогикасы тыгыз айкалышат экен да. Мен ошол жөнүндө Ошону изилдеп чыктыңызбы? изилдеп ошол жөнүндө да китеп жазып, мисалы кыргыздын өзүнүн нукура тарбиясы балдарды ээн эркин койчу. Ооба. Кагып силкип урмай деге эле жок болчу. Урчу эмес да мурунчу. Азыр эле кийин эле чыкпады. Балдарды уруп коюш керек, какыс кылып коюш керек, оюн айттырбаш керек деген. Мисалы аксакалы төрдө отурганда эле тиги аксакалы тиги келиним сага айтам керегим сени уктаган деп тарбияны балага сиңирип ала берчи. Улууга мындай сүйлөш керек экен, кичүүгө тигиндей мамиле кылыш керек деп балдар ошону тарбияны кабыл алып коюшчу да. Ошол бизде бар болчу. Эми ошону биз кайра жандандырышыбыз керек да. Жандандырып ошо кыргыз элинин тарбиясы этнопсихология деген бар. Этнопсихология кыргыз элинин психологиясы балдарга жакшынакай тарбия берип, эрте эле өнүктүрүп койчу. Назира, мисалычы айыл жеринде чоңойгон балдар менен шаар жеринде чоңойгон балдардын айырмасы да бар да. Ооба. Мисалы Союздун учурундагы атактуу адамдарды алсак, баары тең айыл жеринде тарбияланышкан адамдар. Эмгекке, андан тышкары сенсордук сезимталдыгын ошо айлана чөйрөдөгү нерселер менен өнүктүргөн да. Майда моторикасы жана машак терип, жүн тытып, жана чүк ойноп, тогуз коргол ойноп өнүктүрүп алышкан. Анан кийин мектепке барганда аябай жакшы окуп кетишкен өздөрүнөн өзү. Себеби дегенде эрте өнүктүрүү программасында болушкан. Бир нерсени сурагым келип атат да, Чынар айым. Мынакей биз айтып атабыз, азыркы учурда балдарды эркин коюш керек, акыркы учурда мынагы инновациянын, технологиянын өнүгүшү менен балдарыбыздын баары уюлдук телефондорго байланып калды деген ойду айтып атпайсызбы? Өзгөчө шаар жериндеги биз эне аталар үчүн мындай аябай эле оор болуп калды да. Сиздер айткан моториканы өнүктүргөн нерселерди жасоочу өзгөчө иш аракеттер жок. Азыр бир эле бөлмөдө камалган эле балдарыбыз да чындыгындачы. Мындай оптималдуу түрдө эгерде баласы өрчүш үчүн, эрте баягы өнүгүү болуш үчүн баласында, демек ар бир эне ата ошол кичинекей чагынан баштап алек болсо болот турбайбы? Эсеби андай бала бакчалар? Мисалы силер кымбат бала бакчага бир андай акчаны төлөй албайбыз деген ойлор жаралып атат да. Башка бир нерселерге, бир маанисиз нерселерге акчалар коротуп атышпайбы? Ошол эле кымбат балык телефонду алып туруп баланы отургузуп койгон, баланын келечегин талкалап атпайбы, мисалы үчүн? Ата-энесинин жаны тынч да, телефонду карматып коет, телевизорду сайып берип коет. Анан кийин телефонго асылган бала ата-энесине такыр жабышпайт да, ата-эне жайына коет. Туурабы? Ал тиги баланы тарбиялаган айтып атпаймынбы? Атайын эмгек ал. Балага чөйрө жаратып алып туруп, кел моуну туурайлы, моуну жасайлы деп энеси да алектениш керек. Атасы жүр тиги эшикке чыгып, бобулар иштерди кылып келели деп десе, бала ээчип алып кыла берет. Аны кылган ата жок болуп атпайбы? Анан кийин албетте жана гаджеттерде отурган балдардын аң сезими кандай болуп калат? Мындай чектелүү болуп калат. Ой жүгүртүүсү чектелет. Анан жанагы сиңирип алуучу аң сезими иштебейт. Токтоп калган болот да. Анан баягы сезимтал курагы өтүп кетет. Анан өтүп кеткенден мектепке апарат. Мектепке апаргандан кийин баламды окутуп бергиле. Жакшы мугалимсиңби, жаман мугалимсиңби, мугалимден да умат кылат. Ушундай бир нерселер да. Ата-эненин жалкоолугунан да. Болуп атат мындай. Ата-эненин жалкоолугунан. Рахмат сиздерге. Суроолор, ойлор барбы сиздерде? Суроолор бар болсо бергиле. Менин атым Алтынбек. Ошол бул эже айтып атпайбы? Бул бала бакча методика боюнча айтып атпайбы? Мен өзү такыр бала бакчага барган эмесмин, кичинекей мен. Ата-энемдин, апамдын тарбиясы менен эле чоңойгом. Ошол эле эже айтып аткандай кокус какыс кылып коюп, согуп коюп деп. Жок, мен бул эженин айткан сөзүнө такыр кошулбайм. Себеби деген кыргыздын каада салтында эч качан баланы бош коюп коюу деген жок. Балким эми кичинекей кезинде, сөз уга элек кезинде балким ошентип коюп койсо балким болгондур. Бирок мен ошентип эле апаман кичине таяк жеп эле чоңоюп, азыр Кудайга шүгүр. Анан мени менен ошол убакта тең туштарым, бала бакчага барган тең туштарыман эч айырмам жок, мисалы. Анан бул жерде суроо берейин дегеним, бул биздин азыркы бала бакчалар коммерциялык бала бакча болуп кетти го деген жеке ойда. Себеби деген бардыгы эле мактап, жактап, методикасын айтат, анан ата-энесинен акча алат. Бирок ошол ата-энеси берип жаткан мээримди бере алабы? Анан ушул суроо. Экинчиси, биздики азыр бала бакчалар жалаң эле менин оюм боюнча бири-бирине атаандашып эле окуу жагы, анан мындай бизде тил үйрөтөт, математикасы бар, дагы бирдекеси бар деген эле бала бакчалар болуп кетти да. Мусаев тажим. Баланы 4 жашынан баштап англис тилине, арифметикага, математикага үйрөтүп жатышат да. Ал менин оюм боюнча абдан туура эмес да.
Анткени кичинекей бала 7-6 жашына чейин ойнош керек. Мисалы айтсам, эң жакшы бала бакчалар булар айылда да. Мен мисалы айылда бала бакчага баргам, ал жакта эч кандай сабактар жок болчу, бирок ал жакта деген биз ойночук, бири-бирибизге жардам берчик. Бала бакчадан биз адамгерчиликке үйрөндүк, жана эмгек кылууга үйрөндүк да. Ошол эмгек кылууга үйрөнүп, анан ошол мектепке баргандан эмгек кылып ошол жактан окуп баштадык да. Азыр кичинекей балдарды мындай көбүнчө мындай аябай мындайча айтканда нагрузка көп кылып атышат да, аябай кичинекей балдаргачы. Алар азыркы учурда ойнош керек. Азыркы учурда ошол сабак окуганга чейин жакшылап ойноп, мындай өзүнүн мээсин мындай башкача жак менен мындай алгебра, математика эмес, башкача жактар менен өстүрүп, анан өз убагы келгенде ошондой сабактарды окуп башташ керек да. Алар өзүнчө мындай көп акча табыш үчүнбү же мындай башкача бир нерсени ойлоп табыш үчүнбү, ошондой нерселерди ойлоп табышат да, өз кызыкталышы үчүн. Рахмат сизге. Барбы ой пикирлерди? Саламатсыздарбы? Мен атым Нуриза. Мен суроо боюнча ой пикиримди Чынар эжеге берип кетейин дегем. Сиз айтып жатпайсызбы? Азыркы балдарды курсактагы эненин курсагынан баштап эле тарбиялаш керек депчи. Мен ойлойм, биздин мурдагы ата-энелерибиз бизди тарбиялаган эмес болуш керек депчи. Эненин курсагынан баштап сүйлөшүп башташ керек. Ага сүйлөшпөсөң, ал бала төрөлгөндө, чоңойгондо эл менен сүйлөшө албай калат депчи. Биз садикке деле барган жокпуз, 0 класска деле барган жокпуз. Анан кийин ойлойм, менин ошо садикке барган, 0 класска барган баары эле ошо бирдей тең болуп калат да. Өзүнүн кесибин, өзүнүн кыйнап канчалык баланы сен ушундай болосуң деп кыйнап жетелеп алып барганы менен бала чоңойгондо өзүнүн кесибин тандап кетет деп айта алам да. Рахмат. Чынар эже, кандай деген ойдосуңуз? Бала бакчага барбай эле атамдан деле таяк жеп, чоңойтуум анан дагы тиги кийин эле үйрөнүп кеттик деген, бирок кыйынчылык менен үйрөнүп атасыңар да. Сезимтал урок деген бар да, бул илимий түрдө негизделген. Сиңирип алуучу аң сезим деген дал илимий түрдө негизделген. Бул бала бакчада эле ойлоп атасыңар, кечке эртеден кечке бала бакчада балдар көпчүлүк учуру ойношот. Көпчүлүк убакытты оюн менен өткөрүшөт. Андан тышкары жана атайын даярдалган чөйрө менен балдарды чык десең да чыкпайт аяктан. Ошол жерден идиш жууп, кир жууп, кесип, туурап, анан кийин жанагы ар кандай сенсордук материалдарды, ар кандай нерселерди жасап, ошо иштешет. Балдар ал жерге келген балдар ойнойбуз деп кирбейт, иштейбиз деп кирет. Иш кылышат да. Анан ошо аткарган ишин аягына чейин бүтүрүп, таптазалап, жыйнап, ордуна коюп анан чыгып кетишет. Анын артынан жыйнабай жоопкерчиликке үйрөнүшөт. Чынара, бир нерсени сурагым келип атат да, жана мамлекеттик бала бакчаларда да дал ушул сиз айтып аткан методика колдонулабы? Колдонулат, Бул мамлекеттик жана бала бакчалар өзүлөрү тандоо жасайбы, кайсыл методика менен өтөрү? Албетте, тиги жара методисттер болот. Ар бир тиги мисалы жеке бала бакчаларда өздөрүнүн методисттери иштейт. Система негизи мамлекеттик бала бакчага кириш керек болчу, бирок балдар көп болгону байланыштуу кыйыныраак да. Кыйыныраак. Себеби дегенде ошончо материал керек, ошончо тиги ассистент керек, педагог керек, кыйыныраак да. Анан ошон үчүн ошол себептен эметпейт. Бирок ошондой болсо дагы мамлекеттик бала бакчалар момундай күнүмдүк турмуштагы көнүгүүлөрдү киргизип атышат кээ бирлери. Мисалы чаткал тиги эмеде Чоңалайда киргизиш, мен ошо чаткал Чоңалайга барып келгенде ушу күнүмдүк турмуштагы көнүгүүлөр бизге аябай жагып атат, киргизип коюшубуз керек экен. Балдарды мисалы бала бакчада эмне эртең менен келет, берки сабактар болот, мына жазуу, анан пластилин бирдеме, андан тышкары балдар андан бат эле тажайт да, туурабы? Өзүңөр деле айтып атпайсыңар, көбүрөөк ойнош керек деп. Ушундай жанагындай күнүмдүк турмушта көнүгүүлөр менен чөйрө түзүп койсо, бала ичинде ойноп жүрөт. Оюн сыяктуу бала үчүн, бирок бир ишти аткарып атат. Көп нерсени үйрөнүп атат. Жоопкерчилик толтурган нерселер бар. Жоопкерчиликти өз мойнуна алат да, бир ишти төгүп алса өзү аягына чейин жыйнап, мисалы үчүн. Мына күнүмдүк турмуштагы көнүгүүлөр деле үйдө делечи балдар ошону кылгысы келет, бирок ата-энеси бербейт да. Баары эле мүмкүнчүлүгү боло бербейт да, чын эле. Бала бакчага мамлекеттикке да кезекке туруп жетпей калат. Ошо үйдүн шартындагы энелер кыйналып калбасын. Ошолор ушу балдардын ушу ар кандай көнүгүүлөрдү үйрөтсүн үйүнөн деп. Жанагы эле чака менен, жанагы эле чыны менен, бычак менен, анан кийин шыпыргы менен эмнени үйрөтсө болот деген ошондой китеп жаздым. Кыргыздардын үй бүлөсүндө балдардын үнү угулбайт.
көпчүлүгү үй-бүлөдө бар да, үнү кылбайт. Атасы чечип коет же апасы чечип коет. Сенин оюң кандай деп сураш керек. Момундай төрөлгөндөн баштап сураш керек. Сага жагабы ушул жер? Рахмат сиздерге, баарыңыздарга чоң рахмат, ыраазычылык билдирели алтындай убактыңыздар бөлүп келгендигиңиздер үчүн. Мен ойлойм, ар бир ата-эне дагы издөө жолунда, азыркы учурда технология өнүккөн учурда, уюлдук телефондор өрчүп турган кезинде биз балдарыбызды тарбиялуу, маданияттуу, билимдүү кылып көргүбүз келет. Ошол себептен күн сайын күрөшүп, ар кыл методикаларды, ар кыл чараларды издеп жүргөн кезибиз, кайсыл учурда биздин балдарыбыз тарбиялуу, маданияттуу, билимдүү болот деп. Бүгүнкү берүүбүз дагы сизге өзүнүн пайдасын тийгизет деген терең ишенич менен бүгүнкү берүүнү жыйынтыктап койгонго уруксат этиңиздер. Бул ачыгын айтканда ток шоусу болду. Аны мен Айзера Кадыева алып бардым. Кайрадан жолугушканча бар болуңуздар.